Каракол шаарында жалпы 50.139 шайлоочу катталган. Алар үчүн 28 шайлоо тилкеси иш алып барды. Байкоочулар жана шайлоо комиссиялары өз милдеттерин так аткарды. Шайлоого шаарда жарандар активдүү катышты. Ар бир шайлоого калтырбай келгенге аракет кылам. Ушу бүгүнкү шайлоо болуп атканына келдим. Каракол шаарынын татыктуу партиялар өтөт деп ойлойм. Мына бүгүн өз милдетимди аткардым. Мен айланайын жаштар, айланайын эл журт келгиле, өз тандооңорду кылгыла, жараткан Аллам баарыбызга жардамын берсин, жакшылыгын берсин. Ушул өлкөбүз өнүксүн, Каракол шаары көтөрүлсүн. Ушу шайлаган балдарыбыз ыймандуу, ысаптуу болуп, элдин баарына жардамын берип, жакшылыгын берип, жараткан Аллам баарыбызды колдосун. Балыкчы шаарында жалпы 22 шайлоо тилкеси иш алып барды. Бардык шайлоо участоктарында мыйзам сакталып, талаптагыдай даярдыктар көрүлгөн. Административдик аймактык реформалардын алкагында шаарга ак өлөң айыл аймагы кошулганда шайлоочулардын саны 35.367 жаранды түздү. Эң биринчи эле ушул ак өлөң айылынын тургуну катары мен быйылкы депутаттардан үмүтүм абдан зор. Себеп дегенде аймактык реформа жүргөндөн кийин, биз Балыкчы шаарына кошулгандан кийин эми шаардык деңгээлде биздин айыл өнүгө өсөт деген ойдомун. Ак өлөң айылын гүлдөтүп, өнүктүрүп, мектептин келечек муундарына жаркын келечекти түзүп беришет деген ойдомун. Бүгүнкү шайлоодо техникалык шарттары бир топ ыңгайлаштырылган. Анда түндүк аркылуу өздүгүн тактап добуш берүү болду. Ошондой эле санариптик технологиянын алкагында автоматтык урналар электрондук тизме аркылуу иш алып барылды. Аралыктан шайлоодагы эффективдүүлүгүн көргөздү. Бул ушул аралыктан берүү системасы дагы бир өзүнчө бир жакшы нерсе экен. Бул Кыргызстанда биринчи жолу бизде колдонуп атабыз. Анткени ошол кээ бир жерлердеги мисалы үчүн биздин деле ошол университетте окуган балдар пропискасы мисалы үчүн биздин Түп районунда же Ак Суу районунда же Чолпондо да алар эмиде ошол күнү бара албайт үйүнө. Ошого жараша бул жерден келип эле өздөрүнүн добуштарын берип кетип атышат да. Көл аймагында мыйзам бузуу, добуш сатып алуу фактылары катталган жок. Коомдук коопсуздукту камсыздоо максатында 1000ге жакын милиция кызматкерлери иштешти. Жазгүл Сатаева, Жакшылык Чортонов, ЛТР, Ысык Көл облусу.